Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду будан 2 ай мурун Жалал Абад облусунун тургуну Сагынбек Айдошевду интернет айдыгына алып чыккан. Анда Сагынбек мекендешибиз боор гепатит оорусу менен ооруп, элдин жардамына муктаж болуп, ошол элдин жардамы менен Индия жергесине келип, мынакей бүгүн жакшырып, азыр өз мекенибизге, өз Кыргызстаныбызга кетүү алдында турат. Анда эмесе сиздер менен биргеликте Кыргызстанга узатып алсак. Сагынбек мынакей ушул Индия жергесине мына сакайып, Кудайым буйруса, бүгүн ошол өз мекенибизге Кыргызстанга учуп кеткени жатасыз. Ошол тууралуу мынакей ушул Индияда 2 ай бою кандай күндөр өттү? Азыркы ичиңизде болуп аткан сезимдер кандай? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Азыр сезимдерим башкача болуп атат. Негедир жакшы үйдөгүлөрдү сагындык ошо. Дайым мырза бүгүн жолго аттанып атабыз. Ушул өзүңүздүн эң негизги ыраазычылыгыңызды кимге айтат элесиз? Мен ыраазычылыгымы биринчиден ушу Индия жергесиндеги ушу Вивикс немесине жакшы неме кылды. Жакшы анан кыргыз элиме, үчүнчүдөн ушу Азамат Байматов байкебизге чоң ыраазычылыкты билдирем. Allah razı olsun. Азамат ака, өзүңүз дагы бир өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз ушул жерден. Эми assalamu alaykum урматтуу мекендештер. Биз да бүгүнкү күндө мына азыр өтө кубаныч сүйүнүч менен турабыз. Анткени алгачкы күндөр бизде өтө кыйын болгон, алгачкы күндөр өтө оор болгон, бирок мындай оорчулукту, мындай кыйынчылыкты биз менен биргеликте ошол жалпы кыргыз элге, кайрымдуу мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Мындай кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген сөздү далилдеп отурабыз. Анткени бул далил мына ушул караңыздарчы, кыйналып турган бир тууганыбыз бүгүн катарда тургандыгы, мына бир туугандардын жанында, ата-эненин жанында, балдарынын каршында аман турсун дегендер, туура кабыл алып, туура түшүнгөн эстүү жандар. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Кол сунуңуздар мына ушундай жыйынтык менен өз мекенибизге буйруса Кудайга сүйүнүч, кубанч менен сагын баратат. Мындан ары эч убакта оорубасын дейбиз жана эч бир кыргыз, эч бир мусулман жан оору дамын татпасын. Барыңыздарда ыраазычылык, Аллах ыраазы болгон болсун. Бактылуу эже, сиз өзүңүздүн дагы ушул кыргыз элине болгон ыраазычылыгыңызды айтып койсоңуз. Биз ушул бүгүн 28 январь Кыргызстанга сапар алып атабыз. Бул Индия жергесине келип биз аябай жакшы деген результат менен кетип атабыз. Мен биринчиден ошо кыргыз элиме, айылдаштар, жердештерге, Азамат инибизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Барыңыздарга чоң рахмат деп кетемин. Эч качан ушу кыргыз элим мындай ооруларга дуч болбосун, ар дайым тынччылык болсун. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Авазбек, мынакей ушул Индия жергесине өзүңүздүн бир тууган байкеңиз алып келип дагы мынакей ушул багы оор дарттан айыгып, мынакей өз мекенибизге кайткан жатасыз. Ушул жерде өзүңүздүн азыркы кетейин деп аткан сезимиңиз кандай? Ошол тууралуу сиз айтып койсоңуз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, ошондой эле ушу бизди көрүп жаткан бардык бир туугандар. Биз мынакей бүгүн жакшы сүйүнүч, өтө сүйүнүч ийгиликтер менен Кыргызстанга баратабыз. Мен өзүм бир тууган агам дагы жакшы, Сагынбек мынакей биз менен чогуу кетип атат, сапарлашып болуп. Кудай кааласа, аман эсен Кыргызстанга барсак, ата-энебиздин, бир туугандардын, урук тууганын достордун алдына барып, мындан дагы жакшы сүйүнүчтөр болот деп ниет кылам. Ошого баарыңыздарга, ушу Сагынга, Ширин эжеге, Жазгыл эжеге, Нифтуллага, Сапаралыга кимде-ким көмөк көрсөткөн болсо, кылган жакшылыктарына Аллахтын өзү ыраазы болсун. Ошондой эле ушинтип биздин чыган жигитибиз, досубуз Азамат Байматов жана ошол кайрымдуулук фондунун бардык мүчөлөрү ушинтип кызмат кылышып, элдин жүзүнө жылмаюу тартуулап жүрүшөт. Ошого силердин дагы кылган кызматыңыздарга Кудайым ыраазы болуп, элдин алдында жүзүңөр жарык болуп, ар дайым ушинтип кызмат кылып жүрө бериңер. Рахмат. Урматтуу бир туугандар, ушул Кудай буйруса ар бир кылган ишибизде жыйынтык болуп, адамдын сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баала деген. Биз айткыбыз келет. Бизде ошондой бир жыйынтыктуу болуш керек, чечкиндүү кадамдар болуш керек. Бүгүнкү күндө мынакей мактоолор, шүгүрлөр бир гана Кудайга болсун. Берген дартына шифа таап,
канчалаган бир туугандарыбыз келип жакшырышына насип кылган болсун. Кудайым буйрса жакшы аман эсен жетип алгыла мекенибизге. Рахмат, рахмат. Жүрүңүздөр. Мынакей урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү, ушундай жакшы, жагымдуу жаңылык менен биз өзүбүздүн мекендешибиз Сагын Айдошевди Кыргызстанга жеткизип алдык. Ал эми биз бул жерге калып калуубуздун себеби бул жердеги жардамга муктаж болгон кыргыз жарандарыбызды дагы оңдоп түздөп, аларды дагы оор дарттан айырылып туруп кайра Кыргызстанга алып берүүгө аракет кылабыз. Чоң рахмат.